Assalamu alaikum jeğenim, anlaytınsın ve jeğenim. Moskvada abal çatak. Dronlar düşüp jaman boltat. Bugün Şolkovskiy metroda düşüp birösün oşo üstüden asmandan urup жүрдü. Birösü жерге düştü da bir mostu talkılap jaman boltat. Moskvaga gelişinde gereği yok bolup korkup kaldım. O köçede жүргөн дагы. Жолдо кетсең эле жарылып кетет. Просто горит под мостом что-то. Там что-то под мостом горит. Что это такое? Город Москва. Бишкекте ичип алган айдоочу кайгылуучуларга рахмат айтты. Инспекторлар токтоткондо талашып тартышкандын ордуна мас экенин мойнуна алып, кайра кайгылуучуларга ыраазычылык билдирген. Айдоочулук күбөлүгү жанында жок экени, кийин ал өмүрү күбөлүк албаганы аныкталган. Бирөөнү сүзүп кетиши мүмкүн эле, көзүм илинип бара жаткан. Мени кармаганыңарга кубанычтамын деген ал. Техаста чагылган төшөп калктуу конуштардын баарын өрттөп кетти. Техаста бир гана жолу түшкөн чагылгандын айынан бүтүндөй бир калктуу конуш, темир жол көпүрөсү жана бир нече автоунаа толугу менен күйүп кетти. Такси ашкана эмес. Кардар таксиде тамак жеп айдоочунун эскертүүсүнө карабай уланткан. Акыры айдоочу аны унаадан түшүрүп салды. Оюңузду албетте комментарийге жазып калтырыңыз. Байке салган тамак жеген болбойт. Мен сизге акчасын төлөп атам го, айта бериңиз сизге. Кандай разница? Тамак жеп атамбы, жебей атамбы? Разницасы бар деп коңуз, сизден кийинки пассажирларга деген машинанын запахы калып калат. Анан мага жалоба жазып, приоритетин түшүрүп салат. Бир тамак жесем, бир жөн, кичинекей бир. Тамактын жети азыр мага конкретно келип атат, байке. Мен дагы бир жолу түшүндүрүп айтып атам. Жок, айтабайм. Мага алдабайт, потрясённый немеңизди көрсөтпөңүз. Мен агып коем. Атам, айдаңыз, мен жумушка кечигип атам, мен түшпөйм азыр. Түшүп кала бериңиз. Мен түшпөйм, айдаңыз. Россиялык ырчы мигранттар тууралуу эмне деди. Маданияттын деңгээли адамдын улутуна же динине карабайт. Мындай пикирин ырчы Прохор Шляпин жергиликтүү медиалардын бирине берген маегинде билдирди. Анын айтымында адам кайсы жерде төрөлөрүн тандай албайт, бирок дайым жакшы жашоого умтулат. Ырчы мигрант деген сөздүн өзү ага жагымсыз седилерин айтып, алар биринчи кезекте эмгекчил жана ар дайым жардамга колун сунууга даяр экенин баса белгилеген. Ошондой эле ал башка улут өкүлдөрү менен мамилени бекемдеп, мигранттар өздөрүн төмөн сезбегендей болушу керектигин айтты. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Блогер айланма жолдогу тыгынды көрсөттү. Көөлөрдүн айтымында тыгын трассанын эки тарабында тең байкалууда. Жолдун курулуш иштери тыгындын негизги себеби болууда. Трассанын тар бөлүгүнөн гана унаалар өтүп жатканын көрүүгө болот. Аж шалеть, вы сюда посмотрите, пацаны. Это пробка, представляете? По объездной стороне Токмок. Сзади ГАЗ-5 остался. Вот здесь ДТП уже произошло. А вот здесь, короче, перекопали. Вон, что с той стороны, видите, пробка. Что с этой стороны пробка. Здесь проезд узкий оставили. Здесь ведутся работы. И после чего, видите, раз, два, и я вот третий, вот четвертый. Куда он лезет, я не знаю. Ну куда вы едете? Посмотрите. Посмотри. Вот сейчас сюда будет ехать. Там хол вообще.
Там навстречу Хова идут. Куда вы едете все, а? Вот сейчас они устроят вот здесь. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.